Сыймык Жапикеев башында турган Финпол жоюлду. Өкмөттүн алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жоюлмай болду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Булак Назар Ньюс KG. Үмүтүбүз Жапаров, Ташиев, Марипов Бишкекте митинг өтүүдө. Бүгүн Бишкек шаарындагы өкмөт үйүнүнүн алдында Аламедин районунун акими Марс Сакараевдин кызматтан кетишин талап кылган митинг өтүүдө. Митингге чыккандардын айтымында район акими жерлерди трансформациялап берем деп элден акча алып убадасын аткарбай жаткан. Митингге чыккандар колдоруна биздин акыркы үмүтүбүз Жапаров, Ташиев, Марипов Сакараевдин иштешине карапайым эл каршыбыз. Жерлерибизди трансформациялоого жооп күтөбүз деген плакаттарды көтөрүп алышкан. Митингге болжол менен 20дай адам катышууда. АКШ Камчы Көлбаев жөнүндө маалымат бергендерге сый акыны $5 миллион чейин көбөйттү. АКШ бийлиги криминалдык авторитет Камчы Көлбаев жөнүндө маалымат бергендерге сыйлык катары $5 миллион чейин төлөөгө даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти билдирүү жасаган. Мамлекеттик департамент Камчы Көлбаевдин камакка алынышына жана соттолушуна, ошондой эле Көлбаевдин кылмыштуу уюмунун каржылык механизмдерин бузулушуна алып келген маалымат үчүн $5 миллион чейин сый акынын жогорулагандыгын жарыялайт деп жазылат билдирүүдө. Эске салсак, Крим авторитет Камчы Көлбаев 2020-жылдын 22-октябрында кармалган. Садыр Жапаров соттун калыстыгына, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүргөн аракеттер мамлекеттин беделине шек келтирет. Соттун калыстыгына, иш билгилигине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм-турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен жалпы мамлекеттин беделине дагы шек келтирет. Мындай пикирин Садыр Жапаров бүгүн сот системанын кызматкерлеринин күнүнө арналган иш-чарада сот корпусунун алдында сүйлөп жатып айтканын президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Мамлекет башчынын айтуусунда Кыргыз өлкөсүндө мыйзам жоолору урматталган жана кынтыксыз аткарылган темирдей тартипке, экономикалык жана саясий реформалардын жоопкерчилигин көтөрүп, ошол жоопкерчилик үчүн калың элдин алдында жооп бере алгыдай бийлик системине муктаж. Ал мындай системди куруп башка мамлекеттик бийлик бутактарынын көз карандысыз, күчтүү жана ачык айкын сот бийлигин түзүү менен түздөн-түз байланышта экенин, сот системинин азыркы абалы жана аброю эч кимге сыр эмес, мурда болуп көрбөгөндөй өтө төмөн деңгээлге чейин түшүп кеткенин баса белгиледи. Буга биринчиден судьялар өздөрү күнөөлүү. Ошондуктан бүгүн мен соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системди туңгуюктан чыгарып алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу сиздер менен бетме-бет ачык сүйлөшкөнү келдим. Албетте, бул сөздөр кесиптик майрам күнү анчалык деле жагымдуу эмес болушу мүмкүн. Бирок таңдап отурууга убакыт жок. Элдин үмүтү менен ишеничин актоого мезгил келип жетти жана көптөн бери чогулуп келген көйгөйлөрдү тезинен биргеликте жапа тырмак чечүүгө милдеттүүбүз. Болбосо тарых бизди кечирбейт деп билдирген Садыр Жапаров. Президент жакын арада жаңы конституция кабыл алынып, чоң реформалар ишке ашырыларына токтолгон. Алардын алкагында соттук укуктук реформа боюнча дагы алгылыктуу иштер кечиктирилгис шартта аткарылууга жатат. Себеби өзүнүн чечимдери менен соттор жашоонун бардык жактарына таасир этет жана биз декларативдүү түрдө эмес, реалдуу түрдө сот тутумунун өнүгүүсүнө зарыл болгон институционалдык жана укуктук ченемдик негиздерди түзүп беришибиз керек деген мамлекет башчысы. Анын айтымында, сот бул миңдеген адамдардын тагдырлары чечилип жаткан өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт болгон соң соттук каталарды кетирбөө, текеберлик менен коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө жана алар менен чындап күрөшүү өтө зарыл. Дастан Бекешев: көзүңдү билбейм, бирок көйдөнүң сокур экени бул турган сөз. Себеби сен Атамбаевдин ким экенин, кандай ыплас политика жүргүзүп жатканын, мыйзамдарды тебелеп тепсеп салганын, өзүн кыргыз элинин башына түбөлүктүү хан сезип калганын, уурулугун, коррупционерлердин учуна чыккан акмак экенин, кыскасы ал жөнүндө бүт билгенсиң. Бирок ошол маалда эч качан чыгып мыйзам бузулду, конституцияны өзгөртпө деген сыяктуу сөз айта алган эмессиң. Дайыма Атамбаевдин буйругун аткарып, добушуңду берип, колдоп сүйлөбөй эле жым олтургансың. Акын Темирлан Ормуковду да Атамбаевдин буйругу менен каматкан болушуң керек. Жээнбеков бийликке келген күндөн тилиң чыгып, ушул күнгө чейин токтобой келесиң. Парламентте кандай чечим кабыл алышпасын, сен дайыма эл баскан жакка эмес, тескери карай басып калдың. Мында дал ошол үчүн сенин көйдөнүң пустой. Атамбаевдин депутаттык мандатын берген, жакшылыгын жууп болдуң. Токтот эми марионетка болгонуңду. Сенин Атамбаевдин күнү бүткөн. Сен окшогон робот депутаттар бир топ Атамбаевский доорду самаган. Момбеков, Карамушкина, Кодурнова, Орозова, Артыков, Мадаминов, Алтыбаева дегендер. Чындыгындагы ушулар баарыңардын мандатыңарды автоматически тартып алып, өзүңөрдү жоопко татыш керек эле. Кылмышкерди колдогон, кылмышкерге соучастник деген статьяларды али эч ким жоюп сала элек.
Көйдөнүңдүн бош экенин айтып койсо, ал нерсени шылтоо таба албай турган 5-6 бузуклар көйөртүп жазып чыкса, а сен өзүңдү бейчара көрсөтүп бир паста жабырланган байкуш боло калдың. Сен деген ушул турушуңда көзү бүтүн көйдөнүү суу адамды дарыяга жетелеп барып сугарбай кайра алып келесиң. Эгер эле чын акыйкат заман болгондо инвалиддердин атынан депутат сен эмес, Темирлан Урмуков болуш керек эле. Мына ошол жигитти көйдөнү бай, сабаттуу, ар тараптама таланттуу десе жарашат. Анын деле көзү майып, бирок бизге анысы сезилбейт. Тескерисинче анын талантына таазим этип келебиз. Керек болсо парламенттин 90% депутаттардын билим боюнча Ормуковго жетпейт. А сен Бекешев просто Атамбаевдин элегенинен өткөн бирөөсүң. Ал эми Атамбаев жалаң көйдөнү бошторду тандап алган. Ошонусун өзү жакшы билген. Ошондуктан силерди чимкирик деп атап жатпайбы, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Кыргызстандын 80% эли президенттик башкарууга өтөбүз. Конституция өзгөрсүн, референдум болсун деп шайлоодо добуш беришти. 80% элге каршы чыккандардын кыргыз элинин душмандары болуп эсептелет. Жанар 5-октябрда кайерден ок тийгенин билбей элди алдап шерменде болдуң эле. 9-10 октябрда көчөгө чыксаң сени эч ким аябайт болчу. Ата мекен деген бузукулардын партиясына бекер кошулбаган экенсиң. Момбеков жаман катындарча балбалакта ыйлап жибергенин тез эле эстен чыгып кетти. Ушул төртөөң мандатын көчүккө келтирет деп парламенттен чыгарып эле коюшпайбы, деп Шаурма Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Садыр Жапаров медиктердин айлык акысы 40%га көтөрүлөрүн айтты. Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин айлык акысы 40%га гана көтөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык аялдар күнүнө арналган аялдар менен жолугушууда билдирди. Президент менен жолугушууда катышуучулар билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, жеңил өнөр жай жана спорт тармактарындагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Өз кезегинде мамлекет башчысы билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы кадрлардын айлык акыны көтөрүү маселеси артыкчылыктуу болуп саналат деп белгиледи. 2021-жылы 1-июлдан баштап медиктердин айлык акысы 40%га гана көтөрүлөт. Мен 100%га чейин деле көтөрө бермекмин. Тилекке каршы бул жылдын бюджетинин алкагында биз 40%га гана көтөрө алабыз. Бирок мен бул багытта иштер улантууларына ишендирип кетким келет, деди Жапаров. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга барат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11-12 мартта иш сапары менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу брифингден тышкы министри Руслан Казакбаев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө президенттин атына тигил же бул өлкөгө иш сапары менен баруу боюнча көптөгөн чакыруулар келген. Садыр Жапаров өз сөзүндө биринчи кезекте коңшу өлкөлөргө бара турганын айткан, деди ал. Тим башчысы Кыргызстандын президентинин Тажикстан, Түркмөнстан жана Кытайга баруу планы бар деп билдирди. Казакбаев иш сапары эки тарапка тең ыңгайлуу учурга ылайыкталып уюштурулат, деди. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров 24-25 февралда мамлекет башчысы катары биринчи иш сапары менен Россияга, андан кийин 2-3 мартта мамлекеттик иш сапары менен Казакстанга барган. Булак Назар Ньюс KG. Саясатчы Эмилбек Каптагаев Бишкекти Манас деп атоону сунуштады. Негизи эле ары бери талашпай Ордо калааны Манас деп койгонубуз туура. Мындай пикирин саясатчы Эмилбек Каптагаев бүгүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Жалган жерден тарых жаратуу жакшылыкка алып барбайт. Бишкек сымдуу инсан жашап өткөн болсо да, ал кишинин атынан жер аталып калганбы же болбосо ушул Бишкек деген жерде туулуп калган үчүн ата-энеси ага Бишкек деп ат койгонбу белгисиз. Негизи чүйдөгү жер суунун аттары Кара Балта, Сокулук, Бишкек, Токмок деп бир логика менен аталганы бекер жерден эмес. Кыргыз эли жөн эле атай бербейт эле. Анын үстүнө жазуучу Нурия Шагапова өзү мойнуна алып жатат. 1991-жылы академик Плоскиевдин өтүнүчү менен Бишкек жомогун ойдон чыгарып жаза салдым эле деп. Эми мынтип Ордо калаанын негиздөөчү катары ташка чеккен таптакыр натура иш. Документалдуу тарыхый далил жок болгондон кийин бул ишти токтотуу керек, өтө тереңдетпей. Негизи эле ары бери талашпай Ордо калааны Манас деп койгонубуз туура. Ушул маселени 11-апрелде боло турган референдумга Конституция менен кошо чыгарса да туура болот. Ордо калааны Манас деп атоого элдин пикирин сурап, болбосо Шагапова деген жазуучу жазган жомоктун каарманы ошонун атынан Ордо каалабыз Бишкек деп аталат дегендин өзү уят, деп белгиледи ал өзүнүн Facebook баракчасында. Булак Назар Ньюс KG. Депутаттар Бекешев менен Райымкулов жыйынында бири-бирин ашата сөктү. Райымкулов Бекешев отурган жерге келип экөө сүйлөшүп турган. Анан эле катуу кыйкырып бири-бирин сөккөнү угулду. Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев менен Бактыбек Райымкулов жыйында отуруп сөгүшө кетти. Жыйын учурунда Райымкулов Бекешев отурган жерге келип сүйлөшүп турган. Анан эле катуу кыйкырып бири-бирин сөккөнү угулду. Экөө тең оозго алгыс сөздөрдү айтып, андан соң Райымкулов өзүнүн ордун карай басып кетти. Көп өтпөй Райымкулов ордоңку микрофонго чыгып, бейөкмөт уюмдардын бюджетин ачыктоо боюнча мыйзам долбоору
2 окуудан өтүп токтоп калганы ошону 3-чү окууга чыгарып берүүнү сурады. Ал батышчыл адамдар ар кандай митингдерди уюштуруп жатканын белгиледи. Жаңжал эмнеден чыкканы азырынча белгисиз. Бүгүнкү жыйында Бекишев кээ бир депутаттар коррупционерлерди колдоп митингге чыгып, бул жакта бийликке жагалданып эл алдында башкача сүйлөп жүрөт деген билдирүү жасаган. Ал эми Бактыбек Райымкулов 28-февралда Ош шаарында Райымбек Матраимовду колдоо митингине катышып сөз сүйлөгөн болчу. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.